Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрү күйөрмандары. Бастырып турайын. Көгарт жергесине келдим. Ал жерге тал жерине, кыйын аттардын мекенине дейби. Бул жерде Майсал палубандын бир кара аты бар эле. Көпчүлүк билсе керек, өтө жакшы кыйын кара аты бар эле. Ошол аттын баласы бар экен. Бир жигитте ошол сатууга чыгат экен. Мен сиздерге ушул ат тууралуу маалыматын толуктап тактап алып берейин. Анда эмесе видеону көрүп туруңуздар. Ат ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ата. Аттын маалыматыны бир четинен берели. Биринчи эле ошо атасы жакшы ат болгон, ошол жактан баштайлы. Ошо Майсалдын кара аттын баласы. Бирөөсү менде, бирөөсү жерде Озон акада. Ошо эки баласы бар ошо. Кара аттын эки эле бала барбы? Эки эле. Кара атты жакында саттыбайбы? Ооба, жакында сатты. Канчага сатты ушул атты? 800 канча миң, 900 миң ушундай сатты ошо. Жакында айтып атышты. Миллионго жакын сатты да. Айтып атышты эле да, чындыгында жакшы ат эле. Анан ошол кара аттын прямой баласы. Ооба, прямой баласы. Бул жаш кезинен алгансыңбы? Ооба, Кунандан алгам мен. Жогору бастырып берейин. Азыр жашы канча болуп калды? Жасы жаңасы болуп атат. Азыр жаңасы. Өтө эле курч окшойт ат, Өтө курч ат. Улак булакка чаптыңбы, кандай? Жок, улакка чаппадым. Мен барып анча-мынча кээде көрүп аттым, бир 5-6 жыл барсам керек. Толук баянт барып, суут минген деле адам баяндай үйдө эле турат. Жай ыйгышы үйдө. 3 кило, 2 килодан жем жеп, жай ыйгышы үйдө. Жакшы экен. Көктү деле көк жөп кам жеди бул. Бир 10-15 күндөй жеди жесе, калган тока курупта. Болду, токтоп турабыз. Неме деп атасың? Убактын тардыгына байланыштуу буга көңүл бурбай атам деп атасың да? Ошондой болуп атат. Ошого тургузбай бир сатып берейин, бир жакшы адамдын колуна түшсө багынасың деген сөздөрүн айттым мага. Жакшы экен. Боюнун бийиктиги кандай? Боюн өлчөп көрбөпмүн сөзүн ачыгы. 1.60 айланасыбы? Ошондой болуп калса. Ошондой болуш керек, бойлуу эле экен да, мындайча айтканда. Анан буту колу, ден соолук, кароого кандай? Жош, өтө жош, баардыгы жош. Ден соолугу жакшы. Тепиштөй жок. Жаш бала деле карайт, мына жаш балам менен өзү карап коет. Мына жигит карайт экен атты. Атасы жумушта экен. Жакшы экен. Мен жакындан буту колун тартып өтөйүн, анан дагы маалыматын алайлы. Жактары. Жактарынан да көрсөтүп өтөйүн. Бирок атасы чында кыйнат эле. Өзү дагы өтө курч экен. 1.60 айланасы экен ачында, 1.55 үстүрөөк болсо керек. Ооба. Жакшы экен. Оозун ачтырса тишинде көрсөк болобу? Кармайбы? Жош бул. Жок, аз үстүндө. Az üstünde жок экен. Астында эм сайда. Жакшы экен. Жактарын кулак башын жакындан тартып өтөйүн, анан дагы чум карат экен да. Туяктар беймарал карматып. Беймарал. Ажа бунун минген деле өзгөрөт экен да? Бул мингенде просто турган малда өлгүдөй жош менен. Беймарал. Жакшы экен. Жогору бурчиндим, жогору. Жогору атты буруп да көрсөтчүн, ары бери бастыр. Курчама. Бирок чындап курч экен. Кой берле деп турат го. Үстүлөрү толобу кандай? Жакшы экен. Бери көздөй да бурчиндим. Оң, сол бирдей. Бул ракета. Бул улак тийсе учуп эле кете тургандай көрүнүп атат. Бул али ыкчамыраак бала миниш керек окшойт, да? Бошураак салгасынан чет. Жакшы экен, жакшы. Атты байкаңыздар достор. Бизди билесиңер, мына ушундай эл ичинде болгон мыкты аттарды гана келип элге тартуулап, жакшылыгына себепкер бололу деп жүрөбүз. Бул ат маселесинде жылкыны сүйгөн адам өзү жакшы түшүнөт. Ошондуктан баягындай жакшы аттарды элге жеткирген аракет кылып келем. Бул да ушул бир жигиттин колунда экени, асбетте эле үйүндө турган экен. Убактым жок, сатам эми дейт. Көрүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Ат жаш, таза. Чындыгында жакшы ат экен. Бунун каймана аты барбы, эмне деп атап коесуң? Жок, ат деле койбойдум мен. Каратай деп эле коесуң. Карат деп эле. Карат. Каратай караат болуп калды деген. Жакшы экен. Бул карааттын баасы канча эми? Баасын 320 миң деп атам. 320 миң. Кичине жол полуна коюп бересиң. Жакшы экен. Мынакей достор, маалыматын толук уктук.
Атқа қайман ат қойып қалсаңар да болады, мұның өзіне жараша қылып тұрып. Ракета, не қандай білмеймін, бірақ өте құрчат екен. Ішіне доғыштап қойшы атты. Болды, ұзақ кетті. Қайырып, мальчик деп қойсаңар болады екен, Елдос екен атты қайра. Мынакей достар, маалыматын толық ұқтық. Ат есіне байланышасыздар еме.